Эми карагыла, мен акчаны чакырам дейт. Кантип чакырасың? Мен силерге бир учурду айтып берейин. Мында жазылып турат, Кытай Элдик Республикасында 2014-жылы мен болгондо бир кызык окуяга туш болдум. Кадимкидей эле эс алуу багында жүрөбүз. Ошол бакта көгүчкөндөр бар экен. Ал көгүчкөндөр жөнөкөй көгүчкөндөр эмес экен. Ал көгүчкөндөрдү анын ээси бакпайт экен. Аны багыш үчүн акча коротпойт экен. Көрсө, ал көгүчкөндөргө кичинекей семичкенин эле идишинчелик идишке, капчыкка дан салып коет экен. Жүгөрү, мәкә, буудай салып коет. Ошону 1 юанга сатып алып, колуңа алаканыңа төксөң, же кийимиңдин бир жерине төксөң, ошол жериңе көгүчкөндөр келип конуп, колуңа келип конуп, ошол данды жейт экен. Ошого кызыгып отуруп, жедирип отуруп, сен акчаң кетет экен, көгүчкөндүн курсагы тоет экен, жана ошону менен бирге эле кичинекей арзан данды кымбатыраак сатып, киреше табат экен. Бул чоң жаңы бизнес экен. Азыраак акча жумшап, көбүрөөк акча таба турган бизнестин бир жолу. Канаттууларга жакын студенттер болсо, ушул ишти пландаштырсаңар болот.